Assalamu алейкум, урматтуу бир тууган, урматтуу кыргыздар, урматтуу адамдар. Ислам дининде айтылат, эгер сен Аллах Таалага ниетиңди түз бурсаң, ниетиң оң болсо, ниетиңде эмне болсо, Аллах Субхана Таала ошону берет дейт да. Мисалы, бизде элдин ичинде жүрөт да, мисалы, жакшы адамдар куурайт, мындай акча табыш үчүн эшикче иштеш керек, кыйынчылыктар көп, ушундай тигиндей ушу аз болот, адал эмгек үчүн аябай иштеш керек, ошондой бир ниеттер бар да, ойлорчу. Ошолордун баардыгын оңдош керек да. Мисалы, момундай айтыш керек. Аллах Субхана Тааланын актыгындамын, адилеттүүлүгүндөмүн, акыйкаттыгында, чындыгындамын деш керек да. Аллах Субхана Таала акыйкат, чындыкты сактап турат, колдоп турат, ак күч берип атат, ак касиет берип атат. Аллах Субхана Таала мага чың денсаулык берип атат, тазалык берип атат, барчылык, токчулук, молчулук, кененчилик берип атат, жакшылык берип атат. Жакшылык ичинде, ушулардын ичинде, акыйкат ичиндемин, жакшылык ичиндемин, адилеттүүлүк ичиндемин деп ойлонуш керек да. Барчылык, токчулук, молчулук, кененчилик ичиндемин деп ойлонуш керек. Аллах Субхана Тааланын ушу берерине эч кандай сомнение жок болуш керек да, мындай. Сомнение, шүбһө, сомнениялар жок болуш керек. Аллах Субхана Таалага терең ишениш керек да. Аллах Субхана Тааланы көрүп тургандай, билип тургандай, ушу Аллах Субхана Таала мени карап турат, көрүп турат деп ошентип ишениш керек да. Ошондо анан ниеттин оңолгондо, ушундай ниет болгондо Аллах Таала баардыгын берет да. Аллах Субхана Тааладан сурагыла дейт да. Куранда айтылат, мисалы. Аллах Субхана Таала айтат: "Менден сурагыла, мен гана берем" дейт да. Мен берсем баардыгы болот дейт да. Ошондой да. Тагдырым оор, анан тагдырга ушундай жазылган экен деп деле ойлонбош керек. Аллах Субхана Таалага сурансаңчы, тагдырыңды оң кылып жазып коет да. Аллах Субхана Таала кудуреттүү, күчтүү. Ла хавла ва ла куввата илля биллах. Аллахтын күчүндө күч да, анын кубатындай кубат да эч кимде жок деп ишениш керек да. Зикир чалыш керек, Куран окуш керек. Куран окуганда адам деген тазаланат да, Аллах Субхана Таала тазаланат. Канчалык көп Куран окусаң, зикир чалсаң, намаз окусаң, ошончолук көп таза болосуң. Рухуң, духуң, жаның бүт баардыгы таза болот. Эч кандай оор суркода жолубойт, кырсык балелер жолубойт. Ошондуктан Аллах Субхана Таалага жалынгыла. Бул дүйнөнү баардыгын, бизди баардыгын көзгө көрүнбөгөн нерсенин баардыгын Аллах Субхана Таала жараткандан кийин Аллах Субхана Тааладан гана болот деген ишеним менен жашаш керек да. Жакшылык, жаманчылыктын баардыгы Аллах Субхана Тааладан келет деп жашаш керек да. Ошондой да. Ассаламу алейкум, бир тууган.